ушул күнөөлөр менен өлүп калсак өтө кыйын абалда калабыз. Аял затыга чуркаган, стресске баткан, бүт көйгөйдү мойнуна алган, мен табышым керек, кылышым керек, багышым керек, бүтүрүшүм керек деп ойлонгон аялдын иши эмес. Үйүбүздө береке болмок, үйүбүздө тынчтык болмок, акыретибизде бейиштик болуп, күйөөбүздүн ыраазычылыгын тапмакпыз. Кайненең менен жамансыңбы? Аллах Таала сага өзүнө карата мага кел деп эшик ачканы экен да. Ушул эң чоң күнөө убактыбызды текке кетирген. Куранга кайткыла деп айтат элем, бардыгыбыздын жолугубуз бар. Бирок Куран ачып окубайбыз кыздар. Курандын тафсир сабактарына катышпайбыз. Ошол Ибрахим сүрөсүнүн 24-аятында Аллах Таала мисал келтирет. Калиматан тойиба, бир жакшы сөз бар дейт. Тафсирчилер бул ла илаха иллаллах, Аллахтан башка кудай жок. Айткылачы. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Çin жүрөктөн, жүрөгүңөрдү кармап, la ilaha illallah, Аллахтан башка кудай жок. Аллахтан башка мени өзгөртө турган кудай жок. Аллах Таалам бизди бул дүйнөгө бирөөнү өзгөрт деп жаратпады. Өзүңдүн кулук мүнөзүңдү оңдо деп жаратты эжелер. Өзгөртүүчү Кудай Таалам колубуздан келбеген нерсеге башыбызды салып, баткакка батып, проблеманы үйүп, башыбыз ооруп, иши кылып, ой менин биякта жык проблемам турат деп иши кылып намаз окубасак да. Иши кылып Аллахты эстебесек, мен биякта күйөөм менен минтип атсам, койчу намаз деп атасыңар да. Биякта балам менен биякта үйүм жок. Кечке иштеп атсам намазын туруп турсун деп жатабыз. Бирок кыздар, Аллахым, мен өзүмдү өзүм өзгөртүүгө мага күч кубат бер деп сурангыла. Ла илаха иллаллах. Аллахым, мен бүгүн өзүмдү өзгөртүп баштоомо сенден башка жардам берүүчү кудай жок. La ilaha illallah, мага ырыскы берүүчү сенден башка кудай жок. Мойнуңарга алгыла кыздар. Ушуну айтып алып, анан башка жактан ырыскы сурап атасыңар. Ооба иштейбиз, себебин кылабыз. Аллах деген эртең менен туруп бир 5-10 мүнөт дуа кылып, суранып туруп, жумушка жөнөгөн жоксуңар да көпчүлүгүңөр. Калиматан тойиба, бир жакшы сөз бар дейт. Бул ла илаха иллаллах. Ке шажаратин тойибатин. Бул жакшы бир дарак сыяктуу. Жакшы өсүп аткан дарак сыяктуу. Аслуха сабит, анын тамыры түбү бекем жерге сиңип кирген. Ва фар'уха фис-сама, анын бутактары өтө өсүп асманга чейин жеткен. Кандай дарак асманга чейин жетип өсөт? Тамыры күчтүү дарак. Тамыры терең кирген дарак. Туурабы? Тамыры терең кирбесе, ал дарак шамалга эмне болот? Кулап калат, кыйрап калат. Ошол сыяктуу эле адам дагы кыздар, муну тамырыбыздагы акыйдабыз бекем болуш керек. Акыйдабыз бекем болбосо, намаз окуйсуңар, жолук саласыңар, бирок сыноо келгенде, кичине шашканда, кичине алдан тайганда, кичине бирөө жамандап койсо, бирөө шылдыңдап койсо, бирөө сен кимсиң деп койсо, не кылып атабыз? Сынып калып атабыз. Бирөө таштап кетип калса, сынып калып атабыз. Досторуңар кошпой койсо, сынып калып атасыңар. Неге? Тамырыбызда ошол ла илаха иллаллах, Аллахка болгон ишеним жок кыздар. Бул даракты тамыры күчтүү болуш үчүн сугарып туруш керек. Суу куюп туруш керек. Бизде ошол нерсе эмне менен болот? Адам дарак десек, мунун тамыры рух. Аллах Тааланын амири менен бизге берилген рухка суу куюп турбасак,
бул суу Куран окуп турбасак кыздар, Аллах Тааланын бар экенин, мисалы Аллах Тааланын Аль-Фаттах деген ысымы бар. Бүт бардык эшиктерди ачуучу. Ушул сабакты 1 саат уксаңар ушул ысымын, Аллах бардык нерсеге кудурети жетет экен. Мен ача албаган, мен жете албаган шыпа эшигин, илим эшигин мага ачып берип коет экен, байлык эшигин Аллах Таалам ачып бере алат экен деген ишеним менен жашасаңар, силердеги оорулар, жалкоолуктар бүт жакшы болуп кетмек да. Ошол ишеним жоктуктан биз шамалга сынып калган адам сыяктуу болуп атабыз. Үйдүн дагы фундаменти күчтүү болбосо, ал кыйрап калгандай, биз мусулмандар Аллахка болгон ишенимибизди бекем кылып, ла хаула ва ла куввата илля биллах, мага күч кубат, айла амал, жол таап берүүчү Аллах Таала гана. Ушинтпесек кыздар, көргөн баленин баарына барып үйрөндүк да. Ал көз ачыкпы ылгабай калдык, ал бакшыбы ылгабай калдык. Бакшыга барып ишенген адам Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын диниден чыгат, капыр болот кыздар. Жөн эле ишенбей сурап көрөйүнчү деген адам деле ошондой. Ошон үчүн каякка басып атасыңар, ошого барып акчаңарды кетиргендин ордуна Аллах жөнүндө бир китеп окугула. Муну Курандагы тафсирлерди ачып окугула кыздар. Эми кайгы капа бул адамдын табиятында бар нерсе. Аллах Таала Куранда Мааридж сүрөсүндө 19 аятында мындай дейт: Иннал инсана хулиqa халу'a. Адам баласы халу' жаралган, шашма, тынчсызданган абалда жаратылган дейт. Адамдын табияты ооба, тынчсызданабыз. Өткөндү эстеп, өткөндүн баткагына батып калгандар канча турабы? Өткөндү эстеп, бирөөнү кечире албай атасыңар да. Ошондо мен ушинткен. Асыным ошол жаңы келин болгонумда мени ушинткен эле көрөм. Дагы эле айтып жүрөсүңөр да элдерге. Дагы эле эстеп ичиңер жаман болуп, ошон бир жакшы жерин көрсөңөр жаман болуп кетип атсаңар, өткөндүн баткагы менен жашап атасыңар. Тынчсызданып жашап атасыңар. Келечеги жок мындай адамдарда. Кыздар, келгиле өзүбүздү колго алып, драма кылып, бар нерсени эстеп, мени минткен эле 17 жашымда минткен, 20 жашымда минткен, 25 жашымда минткен деген өзүбүздүн өмүрүбүздү текке коротуу. Ошол нерселерди токтотуп, колго алып, бүт баарын чын жүрөктөн ушул жерден кечирип кетпейлиби? Келиңиздер. Аллахым, жолумда пайда болгон ошол алсын болобу, кайнене болобу, келин болобу, бардыгын мага жөн жолуктурган жоксуң. Мени өссүн, сабак алсын, үйрөнсүн деп жолуктурдуң. Сенден келгендин баары мага жакшылык. Ошону түшүнүп мен сага жакындашым керек эле, бирок мен жакындабагам. Аллахым, ошол нерселерди сабак деп билип, ошонун аркасынан адамдардын ичин тааныдым, адамдардын жүзүн тааныдым, тажрыйба алдым. Аллахым, өзүңө шүгүр, кечирдим деп туруп, Аллах менен сүйлөшкүлө кыздар. Психологторго барсаңар деле, көзүңөрдү жумат дагы 1 саат көзүңдү ачсаң, колуңа чабам деп көзүңөрдү жумдуруп коюп, өткөн өтмүштү эсте, эми кечир дешет да. Андан көрөсүлөр Аллахка отуруп, кыздар, Аллахтын астына отуруп, дарат алгандан зерикпегилечи. Дарат алган кыз баланын өзүнө тазалык кыздар. Ар дайым таза жүрөсүңөр, жыттанбай жүрөсүңөр. Дарат алган адамдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бетин жууганда бетинен күнөөлөр төгүлөт. Колун жууса колунан, бутун жууса бутунан күнөөлөр төгүлөт дейт. Ал күнөө эле эмес, терс энергиялар, көз, сыйкыр бүт баары төгүлөт кыздар. Ар дайым зерикпестен дарат алып, чыйрак болуп, өзүбүздү өзүбүз көтөрбөсөк, Адам алейхиссаламга Аллах Таалам айтканда,
мен балдарым урпагым жөнүндө айт дегенде Аллах Таала айткан, 1000 балаңдын бирөөсү бейишке, 999 тозокко кирет дейт. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарчылыгы келсе дагы канча адам капыр болуп жүрөт да бүгүнкү күндө, турабы? Ошолордун ичинен болуп калуудан коркуп, мындай жашоом өзгөрсүн, жакшы жашайм дейбиз дагы бир дарат алып өзүбүздү дарат менен өзгөрткөнгө чечим чыгара албай атабыз да. Даратты жакшылап алып, ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деген адамга бейиш ачып деген Аллах Таалам. Даратты алып, ушинтип Аллахты өзүбүзгө өзүбүз эскертип, тамырыбызга суу куюп турбасак, биздин дарак болуп өспөйбүз. Мусулман үммөт болуп өнбөйбүз. Ушинтип жүрө бересиңер кыздар. Иннал инсана хулика халуа. Адам баласы халу, тилсизданган, тревожный абалда жаратылган дейт. Бул табиятыбыздагы бар нерсе. Иза массаху шарру жазуа. Эгер бир жамандык жетсе, тыпырчылап, жазу сабырсыз болуп кетет дейт. Табиятыбыз ушундай экен. Неге мага келди? Неге мындай болду? Неге менин балам орукчан төрөлдү? Тез-тез жакшы кылышым керек, уф деп баарына жинденип, ачууланып, жазуу болуп кетесиңер дейт. Ва иза массахул хайру мануа. Эгер жакшылык жетсе дейт, силер адамдардан ошол жакшылыкты аянасыңар дейт да. Мындай болбогула дейт. Адам инсан бойдон калбастан мусулман абалга өткүлө дейт Аллах Таалам. Жакшылыгыбыз болсо бергибиз келбей, өзүбүз таап, өзүбүз байыгандай мен деп өзүбүзгө ыйгарганыбыз өтө чоң күнөө. Тобо кылалы. Аллахым, өзүм таптым, өзүм кылдым, мен чоңойттум дегенден мени сакта, тобо кылдым, кечир мени деп бүгүн барып пешим намазын окуп кыздар, Аллахка тобо кылгыла. Ушул күнөөлөр менен өлүп калсак, өтө кыйын абалда калабыз. Энебиздин ичиде бир дүйнөдө жашайт элек, турабы? Эненин курсагы өзүнчө бир дүйнө, бул дүйнөгө окшобойт, турабы? Суудун ичинде жашаганбыз. Эненин курсагында. Азыр эсибизде барбы? Жок. Бирок эненин курсагында бир дүйнөдө 9 ай жашаганбыз. Эми акыретте деле барзах жашоосу болот. Бул дүйнөгө окшобойт. Күн жок, түн жок. Кабырда кыямат менен бул дүйнөнүн ортосундагы жашоо бар. Ал жашоодо амалыбыз жатып алып, только жердин бетинде кылганыбызга өкүнөбүз. Жегениңе да өкүнөсүң, ашыкча алганыңа да өкүнөсүң, ашыкча кийгениңе да өкүнөсүң, теңелип урушканыңа да өкүнөсүң. Ошондой дүйнө бизди күтүп турат. Бул дүйнө ал барзах жашоосунун астында. Эненин курсагындагы 9 айлык жашоо кандай кыска болсо, ошондой эле кыска көрүнүп калат. Өлүш менен мен жарым же бир күн эле жашадым дейт экенбиз. Ушул кыска жашоодо кыйынчылык келип калса сабырсыз болбогула. Аллах Таалам Куранда айтат, жамандыктын баары силердин нафсыңардан, жакшылык менден дейт. Бирок акыйдада жакшылык, жамандыкты Аллах Таала жаратат деп айтабыз. Бул кандай болду десек, негизи Аллах Тааланын тагдырында жамандык жок эжелер. Ушуну билип алгыла. Акыйда тамыр Алла мага жамандык каалабайт деген нерсени могу жериңерге түйүш керек. Күнүгө жөн эле бир нерсени кайталабастан Аллах мага жамандык каалабайт. Аллах мага жакшылык каалайт. Аллах мени сүйөт. Аллах мени кечирет. Аллах Таалам адилеттүү деген ысымын билесиздерби? Аллах адилеттүү. Мага ушул жаза, ушул сыноо келип атабы? Аллах адилеттүү, ушуну каалаптыр, өзү билет. Бул нерседе мага жакшылык бар. Эжелер, биз разы болмоюнча ичибиздеги наразычылыкты разычылыкка өзгөртмөйүнчө абалыбыз өзгөрбөйт. Моно чарчаганыңыздар, алсырагандарыбыз, депрессия деп жатып алгандарыбыз ичибизде жылдар бою наразычылык. Апаңызга наразысыз, кайненеңизге, өзүбүзгө наразычылык. Байкабайбыз, бирок ичибизден мен жакшы эне боло албадым деген аял канча.
Мен жакшы аял боло албадым, турмушумду эптей албадым. Мен жакшы, кээ бирөөлөр ата-энеси кара баланчынын кызы акча таап ата-энесине машина алып бериптир десе, ичиңерде ата-энеме машина алып бере албай жүрөм деп өкүнгөндөр канча. Билинбейт, сыртыбызда үн чыкпаган мен ичибизде ошол нерселер отуруп, өзүбүз менен жалгыз калып таанышсак чыгат кыздар. Наразычылык толтура. Биз чуркап барып бир бала кылып машина алып, ошону жапкыбыз келип атат. Чуркап барып бирөөдөн гүл алып, ошону Инстаграмга коюп, ошол нерсебизди жапкыбыз келип атат. Туурабагыла, кыздар. Мен деген не болсо дагы Инстаграмдагы жашоону туурабагыла. Өзүбүзгө разычылык абалга келсек, ошон үчүн намазда бир күндө парз намазда эле 17 жолу альхамдуны айтууну буйруган Аллах Таала. Шүгүр келтиргиле. Биз чуркап, аял затыга чуркаган, стресске баткан, бүт көйгөйдү мойнуна алган, мен табышым керек, кылышым керек, багышым керек, бүтүрүшүм керек деп ойлонгон аялдын иши эмес. Биз негизи аялдык сыпатыбыздан чыгып кеткенибиз туура, көпчүлүк адам. Бирок аялдык сыпат деген эмне? Аял тынч болуп, энергиябызды бирөөнү оңдогонго, бирөөнү сүйлөгөнгө, бирөөнү тарынганга кетирбестен тынч эле туруп, биздин күчүбүз бирөө менен айтышууда, күйөө менен күрөшүүдө, атаандашууда, мен туурамын деп далилдегенде көп акча тапканыбызда эмес. Биздин күчүбүз Аллах менен байланышканыбызда. Тынч болуп, жакшы ниет менен жай намазга отурганыбызда. Аялдардын күчү, кыздар, ыйманында. Назиктигибизде, дуа кылганыбызда, биз бардык нерсени башкарам дегенде ушинтип депрессияга батып, себеби эч нерсени биз башкара албайбыз. Болбойт, бир күн ушинтип жатып каласыңар, эчтеке кылгыңар келбей. Өзүбүздөн жашоодон наразы болуп. А биз бардыгын башкарган Аллахка кайрылсакчы, аял заты көп нерсеге жетишебиз. Үйүбүздө береке болмок, үйүбүздө тынчтык болмок, акыретибизде бейиштик болуп, күйөөбүздүн ыраазычылыгын тапмакпыз. Биз чуркап, моонтип эле кете берүү эмес, отуруп, могу сандыктагы неге наразысың ичиңде? Ошону ыраазычылыкка айландыргыла. Мени кайненем күйөөм менен бир жакка жөнөтпөйт. Наразычылык. Бул чогулуп, ушинтип бир күн эчтеке кылгыңар келбеген абалга алып келет. Чыда, жут. Ошону дагы бир жакшы жагын таап, ошол кайненеге дагы ыраазы болуш керек, кыздар. Ооба, жаман кылыктары көп. Бирок Аллахым, мени бекерге ушул адамга туш кылбадың. Мен үйрөнүп, мен немди өзгөртүшүм керек? Силер түшүнүп өзгөргөндө, ал өзүнөн өзү жок болот, кыздар. Мени бул эрге бекерге туш кылбадың. Мени бул ата-энеге бекерге туш кылбадың. Моундай сөгүп саккан атага мени бекерге туш кылбадың. Мына Хикамул Атаия деген Абу Ата ас-Сакандаридин данышман сөздөрүндө мындай сонун сөз бар да, акыйда тууралуу бир кыска сөздөрдү жазган. Сонун. Мата амсаке анке мин халқи. Аллах Таалам сени бир макулук инсандардан бирөөдөн тыйып койсо, бөлүп койсо, ажыратып койсо, фаалам аннаху юриду аяфтахалака бабан илейхи. Сага өзүнө карата бир эшикти ачкысы келиптир дейт. Эй, кайненең менен жамансыңбы? Аллах Таала сага өзүнө карата мага кел деп эшик ачканы экен да. Күйөөң менен урушуп, же таштап кетип, же башка болуп атабы? Сыноо болуп атабы? Мага кел деп эшик ачканы экен. Аллах Таала бизди дозокко киришибизди каалабайт. Аллах Таала ушундай жолдор менен дагы бизди өзүнө чакырууну каалайт. Балаң менен чыгышпай атасыңбы? Аны кечке урушуп, бакырып, оңдой эмес, Аллахка кел. Кыздар, Аллахка эле келгиле, Кудайым.
Нени түшүнүшүм керек? Түшүндүрчү, мен түшүнбөй атам. Мен китеп окуган жокмун, илим алган жокмун. Бир нерсени түшүнбөй атам. Немди өзгөртөйүн? Өзүңөргө эле басым жасай берсеңер, өзгөрөт дейт. Абалыбыз өзгөрөт экен эжелер. Адам баласы ушундай бир өзгөрүүчү, туруксуз жаратылган дейт. Жамандык келсе сабырсыздык кылып, тыпырчылап, жүрөгү кысылып, дүйнөгө батпай, балдарын ургулап кеткен энелер бар, турабы? Балдарын карабай, таштап коюп, көргүсү келбей, бир кайненеси менен урушса, же бир каалаган көйнөгүн кие албаса, каалаган тоюна бара албай калса, балдарын карабай, ушинтип сабырсыз болуп кеткен, жүрөгү кысылып кеткен адам бар дейт. Бирок жакшылык келсе ошонун тыйынып койгон. Болду, баарыбыз да эчтекебиз жок төрөлгөнбүз. Шүгүр. Кыздар, үйүңөр жоктукту да шүгүргө айландыргыла. Аллахым, ушул жерде жашап атканыма. Биз Аллах Таала айтканда: "Вала ин шакартум ла азиданнакум." Шүгүр келтирсеңер мен сөзсүз көбөйтүп берем дейт. Неге көбөйбөй жатат? Неге байыбай жатасыңар? Неге бирибиз эки болбой жатат? Неге ошол машина, үйлөргө жетпей атасыңар? Шүгүр жок бизде. Ичибизден отуруп алып, бүт нерсеге тургандан баштап кечке чейин наразыбыз. Бүгүн күнү ысык. Деп наразы болгон киши да отуруп, неге наразы болтасыңар? Ичиңерден чукуп, разычылыкка айландырып, бир күндө 5 жолу эле намаз окуп койгула, мейли, нафилдер туруп турсун. 5 жолу намаздан кийин альхамдулиллах, намазда да кайтып атасыңар. Намаздан кийин дагы Аллахым шүгүр. Кыздар, шүгүрчүлүктү көп айткыла. Жакшылык келсе, ману тыйып, менден деп Аллах Таала айтып атпайбы? Адам канут, баягы ташкак жерге окшош дейт Куранда. Канча суу сээп, канча жамгыр жаса да бир чөп өстүрбөгөн жерди Аллах Таалам канут деп адамды ошого салыштырып атат. Биз дагы канут болуп атабыз. Шунчалык Аллах берген сайын наразычылыгыбыз көбөйүп кетип атат да. Мурдакылардай бир жерге жөө барбайбыз, ат менен барбайбыз. Машина даяр, кыздар. Маршруткасына жүргөнгө шүгүрсүз, наразы, шүгүр кыздар. Шүгүр келтирген адам ден соолугу чыңалат, иммунитети күчтүү болот, жана ырыскысы мол болот. Бул Аллахтын уадасы. Ошол абалдан чыгыш керек. Ману жакшылык келсе тыйып, ичибизге катып, Аллахка бир өсүмдүк чыгарбаган жердей болбостон, Аллахка шүгүрлөрүбүздү чыгарып, менде бар шүгүр. Жөн эле бир көйнөк алып келсе дагы кийип, кыздар, жаркылдап, "Мо көйнөктү карачы, кандай жарашыптыр." Окшошпосо дагы бир адатка айланыш үчүн 21 күндөн 90 күнгө чейин керек экен. Бизге 100 күн эле керек. Ошону шүгүрчүлүк адат болуш үчүн токтобостон, кыздар, 21 күндөн чейин кеминде күнүгө намаздан кийин, жатаарда, турганда, мына мени айтты дейсиңер, өзгөрүү болот, кыздар. Себеби мен айткан жокмун, Аллах Таала айтып атат да: "Вала ин шакартум ла азиданнакум." Шүгүр келтирсеңер көбөйүп берем. Бирок биз адат кылбай атабыз да, бүгүн шүгүр келтиресиңер, болду, жок. Анан болбойт, бул шариатта шүгүр келтирсең деле, намаз окусаң деле бекер деп алып не кылып кетип атасыңар? Өзүбүзгө ишенип кетип атабыз да. Демек, адам баласы ушундай абалга түшөт дейт. Тынчсызданып, жамандык келсе коркуп, жакшылык келсе бербейм, ой ким алып коет, эми жеп коет, эми кайын журтума берип коет, карындашына берип коет деп тыйыласыңар дейт. Кыздар, бул нерсе адам табиятында бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы күндөрдүн бир күнү мечитке кирсе, Абу Умама деген сахаба мечитте монтип кайгырып отуруптур да. Биз бүгүнкү күндө кайгырабыз го. Деп үйүбүздө отуруп алып, кондиционердин астында отуруп алып, деп ал деле ушинтип отуруптур. Мечитке кирсе, колун жагына коюп алып, ушинтип кайгырып отурган экен. Намаз эмес маалда. Анан пайгамбарыбыз сураптыр: намаз эмес маалда
чыгып иш кылып тирилик кылбастан эмне кылып отурасың, мынча кайгылуусуң, капалуусуң десе, Абу Умама радиаллаху анху айткан экен, пайгамбарым карызга батып кеттим. Карызга батып, жүрөгүм эч жерге сыкпай атат. Батпай атам. Шунчалык ичим кысылып атат дегенде, пайгамбарыбыз шундай да болосуңбу, тур деп шылдыңдаган жок. Пайгамбарыбыз эч бирөө сезимин айтканда, койчу деген эмес, уккан ошону. Ошол адамды угуп туруп, "Мо дуаны айтсаң" дейт, "карыздарыңдан, кайгы капаңдан жоюласың" деп туруп, эрте жана кечиндеги өзүнүн маснун дуасын үйрөткөн экен. Не деп? Аллахумма инни аузу бике минал хамми. Аллахым, мени капачылыктан сактай көр. Вал хузни, кайгыруудан сактай көр. Вал ажзи, алсыздыктан сактай көр. Вал кесали, жалкоолуктан сактай көр. Вал жубни, надандыктан, акылсыздыктан сактай көр. Вал бухли, сараңдыктан сактай көр. Ва галабати дайни, карызга батып кетүүдөн сактай көр. Ва кахрур риджал, башка адамдар мага үстөмдүк кылып коюусунан мени сактай көр деген дуа. Маснун дуалар деген китепте бар кыздар. Вактыбызды кетирбестен ушул дуаларды эрте менен кечинде айтып жүрсөк, өзүбүзгө жакшы эмеспи? Аллах менен сүйлөшкөнүңөр жакшы эмеспи? Акча төлөп эртең бир саң окшогон пенденин алдыга барып 1 саат терапия кылам деп өткөн травмаңарды айтып отургандан көрө. Ооба мен кайгырып атам Кудайым, бирок мени кайгыдан сакта. Капа болуп атам, капалангандан сакта. Жалкоо болуп атам, Аллахым мени жалкоолуктан сактачы. Биз дуа менен мындай карасаңар, бүгүн психологка баргандар барбы? Барып көрдүңөр беле, ким бар деле? Психологка. Ака деле бар элексиңерби? Баргансызбы? Чечим болду эже. Мындай түбү бар бир, алар деле бар бир келип эжелер, ушу дуа кылышың керек. Тагдырыңды мойнуңа алышың керек. Бизден эле ислам. Аллах менен байланышың керек, Кудайга ишенишиң керек. Жакшылык, жамандык Кудайдан. Мени сыноо үчүн вактылуу берилген нерсе деп аңдасаң, көйгөйүң өзү кетет. Эч нерсе түбөлүк турбайт кыздар. Абалыңар алмашат. Болгону сабыр, ыйман менен Кудайга байланышып туруш керек. Ушинтип пайгамбарыбыз үйрөткөн экен. Кайгы капа келгенде жай намазга жыгылганды. Куранда дагы ушул Маариш сүрөсүндө адам баласы ушундай жаратылды, жакшылык келсе тыйып, ичи сараңданып алат, эч кимге үйрөткүсү келбейт, бирөө менден өтүп кетпесин, билип албасын, мага жетип албасын. Даже кыздар күйөөсү менен ушинтип атандашкандар бар экен. Күйөөм менден артта болуп жүрсүн, ден соолугу жакшы болбосун, күйөөм көп акча таап кетпесин, жакшы кийинип албасын деп ниетибиз. Биздин көйгөйлөрчү кыздар, мына жерибизге мусор ойлорду жийип алганбыз. Башка көйгөйүбүз жок. Көпчүлүк учурда мына жерге жөн эле балаң жөнүндө, кайненең жөнүндө, кошунаң жөнүндө, алам жөнүндө мусор ойлорду чогултуп алганбыз. Мындай болсо керек, азыр мени алдап кетсе керек, азыр кыянат кылып кетсе керек, азыр жаман сүйлөсө керек, жаман ойду айтса керек деген мусорлар деле болбой калса керек, жок мен иштесем деле таппайм деген шайтандын мусор ойлорун жыйнап алганбыз. Биз туура Аллах бере алат, Аллах кыла алат, Аллах кадыр, Аллах күчтүү, мени көрүп турат деген күнүгө ушуларды кайталап 99 ысымын кайталап туруп жашоо баштай бергиле эле кыздар. Жашооңор өзгөрөт. Эми ушундай абалда кимдер тынчсызданбайт? Иллал мусаллин, намаз окугандар тынчсызданбайт дейт Аллах Таала. Намаз окугандар тынч абалда болот. Кыздар, 5 вакыт намазды таштабагыла. Бүгүнкү күндө мусулмандар ушундай абалга жеттик, жоолугу бар, намазы жок мусулмандар.
Атыбыз эле ислам, уят кыздар, уят мындай бир көргөзмө жашоодо ушул да биздин энергиябызды алып атат да. Сыртыбыздан жолугубуз бар мусулманбыз деп баарыбыздын эл көргөндө ичибизде ошол сыртыбыздан жасалма мусулман болуп деле депрессияга батып кеттик, чарчап, энергиябыз ошо жасалмалыкка кетип калды да. Келгиле ыкластуу, күчтүү мусулман болбойлубу? Намаз окугандар ушундай абалда болбойт. Жамандык келсе да, жакшылык келсе да бирдей болуп тура берет дейт. Байып кетсе да, кедей болсо да, күйөөсү болсо да, күйөөсү болбосо дагы, жашаса да, ажырашса дагы бирдей абалда намаз окугандар тура берет дейт. Себеби бакыт бул Аллахтан, жашоомду өзгөртүүчү, күч кубат берүүчү, сабыр берүүчү Аллах дебестен деп алгандар күйөөсү кетип калганда жашоосу дозокко айланып атат. Бакыт балада дегендер, баласы кичине не то чыкса, жөн эле кайгырып, капаланып, урунуп, элге уят болуп калдым. Баланчанын баласы ушундай дейт экен, сен акмак деп баласын коркутуп, өзүнө ыңгайлуу робот кылгандар бар. Бирок эми тагдыр Аллах бала менен сынап атат. Сабыр кылайын, колумдан келгенин кылайын. Абалды өзгөрткөнгө баламды өзгөртө албайм, Аллахтын колунда. Мен дуа кылайын, мен намазга жыгылайын, мен өзүмдү оңдоюн дегендер аз да. Ошон үчүн намаз окуса дейт, адам тынч болот дейт. Аллазина хум аля салатихим даимун, намазына дайым болгондор. Намазын ар дайым калтырбай, кыздар, айтам, бир ай, бир месячныйдан экинчи месячныйыңарга чейин намазыңарды шашпай, калтырбай, даратыңарды шашпай алып окугула эле өзгөрүүнү көрөсүңөр, жашооңордо, өзүңөрдө. Намаздарына дайым болгон адамдар. Намаз бул, кайталайм, бир күндө 5 жолу сени жараткандын астына кирүү. Машинаны жасаган инженердин астына машина бир күндө 5 жолу кирсем, не кылат инженер? Оңдойт, бузулганын, үнү бузулганын заматта сезип, майы бүткөнүн сезип, болту шылыктаса алмаштырып, не кылат? Инженер машинаны оңдоп койгондой, сени жараткан Аллахтай сени эч ким оңдой албайт, кыздар. Сени жараткан Аллахтай сенин ичиңдегини жамап кое албайт. Аллахтын Аль-Джаббар деген ысымы бар. Сыныктарды жамоочу. Өзүндөй кылып жамап берген зат бар. Аль-Джаббар. Жүрөгүңөр сынып калган болушу мүмкүн. Көңүлүңөр сынып, талкаланып азыр, капа болуп, болбоду, мен болбойм деген үмүтсүздүккө шайтан түшүрүп салган болушу мүмкүн. Ошол нерсени Аллах субханаху ва таала Аль-Джаббар ысымын түшүнүп кайталасаңар, Кудай таалам силерге жамап бере алат. Намаз окуп, Аллахка кайрылганды токтотпогула, кыздар. Себеби биз намаздын күчүнө ишенбей калгандыгыбыздан бүгүн бүт жолукчандар көз ачыптарда жүрөт да. Мен мурда билбейт элем мынчалык көп киши барарын, кыздар. Жакында карасам, бүт деле жолукчандар да барат экен да. Дагы кимдер дейт, намаз окусаңар, жүрөгүңөр тынч болот экен. Себеби намаз окуган сайын Аллаху акбар, Аллахым сен улуксуң. Ушунчалык чоңсуң, чексизсиң, ушунчалык асмандагы планета, галактикаларды жараткан, жет асманды жараткан, эң чоң макулук аршты жараткан сага менин көйгөйүмдү чечип берүү эч нерсе эмес. Менин кыйынчылыгым кыпын, баланчанын жүрөгүн оңдоп коюу сага кыпын. Аллахтын улуулугун сезип намазга киргендечи, кыздар, бул дүйнө жашоосу чымындын канаты чалык болбой калат. Биз көйгөйдү монтип көбөйтүп алганбыз, деп эле ыйлап отурабыз да. Биз Аллах менен байланышып, ниеттерибизди таза кылып, күчтүү болсок, тазалансак, кыздар, бүт материалдык нерсе бизге баш ийет.
Аллах Таалам Куранда айтат, силерге керектүү бүт нерсени жаратып, силерге баш ийдирдик дейт. Негизи булар бизге кызмат кылуучу эле нерселер, машинаңардагы, саякатыңардагы, үйдагы, алтындагы кыздар. Бирок биз муну өзүбүздөн чоң көрүп, ушунчалык бир машина алуу кыйын нерсе. Аллахтын кудретин жок кылып коюп, муну чоң нерсе көрүп алганбыз. Аллахтын кудретин чоң кылып, Аллаху акбар деп намазга кирип, Аллах сага машина берген эчтеке эмес. Мен иштейм буйруса, берекесин берген эчтеке эмес. Десеңер ошол машинада келет кыздар. Аллах Таалам берейин эле дейт бизге. Эгер бербесе, ал нерсе сага зыян үчүн гана бербейт да. Атак берейин эле дейт. Балаңа 2 килограмм конфетти бере аласың да. Балаңарга 5 жашарга деле iPhone сатып бере аласыңар да көңөр. Бирок неге бербейсиңер? Балаңар жакшы көргөн үчүн. Зыян болбосун деп бербейсиңер. Аллахка деле оп-оңой. Силерге миллион сомду берүү дагы, 100 сомду берген Аллахка миллиард сомду бериш оңой. Кээде бербесе, демек сен али даяр эмессиң. Же сен али Аллах Таалам сага зыян экенин билет. Сени жакшы көргөн үчүн бербейт кыздар. Намаз окугандар тынч болот. Аллазина фи амвалихим хаккун маалум. Өзүнүн малдарынан, мал мүлкүнөн лиссаили вал махрум сураган, кедей адамдарга акы ажыратып койгондор жүрөгү тынч болот экен. Менин акчамда моно кедейдин акысы бар. Моно жакыр тууганымдын акысы бар деп, ошол акчасынан зекет, садака чыгарып жүргөндөр жүрөгү дайым тынч болот. Булар эжелер эң негизгиси наркы дүйнөгө дайым даяр болот да мындай адамдар. Намазы бар, ар дайым садака чыгарып жүргөн. Ар дайым аял заты дозокто көп күйөсүңөр деген пайгамбарыбыз. Садака чыгаргыла деген. Кыздар, ашыкча жолугуңар барбы? Жолугу жок бирөөгө берип тургула. Ашыкча кийим алып койдуңарбы? Берип тургула. Ашыкча тамак жасап, күнүгө бир сооп садаканы издеп, бөлүшүп тургула. Болду. 5 убак намазыңар, садакаңар бар, силер бейишке даярсыңар. Кайсы күнү өлөрүбүздү билбейбиз. Кече жума күнү менин бир тууганым өлдү, өтүп кетти, каза болду. Бир күн мурда тирүү болчу, бирок көзүмө бир нерселер көрүнүп атат деп, рак менен ооруп жатып өлдү да. Көзүмө бирөөлөр көрүнүп атат. Ал көрүнүп атат дегени ажал периштеси, Азраил периште келген да. Адамды айланат өлөргө жакын. Келет. Анан жаныңды алат кыздар. Ошол нерсеге мусулман даяр болушубуз керек. Бирок биз уктап жатабыз да. Кайдыгерлик деген оору, да кантип чыгыш керек билбей атам. Өзүңөрдү өзүңөр алып чыгышыңар керек. Үйгө кирип, бүгүн телефон деген бәле барыбызды өлтүрүп атат да, мындай эле бычаксыз союп атат. Киребиз дагы ошо телефон менен 5 саат, 6 саат жатып коюп атабыз да. Бирок акыретибиз калып атат. Валлазина юсаддикуна бияумиддин. Жана кыямат күнүнө ишенип жүргөндөрдүкү, эсеп китеп күнүнө ишенип жүргөндөрдүн жүрөгү тынч болот дейт. Бардыгын эсебин беребиз кыздар. Эч нерсе ойлогулай баланчы деле алып жаман жол менен байып кетип атат го, жок, эсебин берет кыздар. Биз дагы ар бир сүйлөгөн сөзүбүз балаңды жөн эле, келесо акмак колуңдан эчтеке келбеген былжырак дегениң үчүн да жооп бересиң. Сен ошол сөзүң менен бала өзүнө ишенбеген, ката кеткенден корккон, ката кетүү бул бир жаман нерсе деген жалганчы, сени алдап сага жакшы көрүнгүсү келген кыйтыр баланы чоңойтконуң үчүн эртең жооп бересиң. Эне канчалык урушуп баланы кыскан сайын баласы кыйтыр жалганчы боло берет. Себеби бала жашаш үчүн ошо жалган жолду тандайт. Ошол үйдө энеси урбаш үчүн, атасы урбаш үчүн бала маска кийүүгө эме болот да, аргасыз болот. А сен ойлонбостон ошону урганың үчүн, ар бир сөзүң үчүн кыяматта жооп беребиз кыздар. Эне деген тынч бололу.
эне деген ар бир нерсеге эле бакырып сүйлөнө бербестен аял заты кыздар Аллах менен көп сүйлөшөлү. Кандай көйгөйүңөр болбосун, мен таарынып атам Аллахым. Ушуну кечире албай атам. Кечирүү менин колумда эмес, сенин колуңда, мени жараткан. Жүрөгүмдү сен соктуруп, сен башкарып аткандан кийин кечиримди деле сен сала аласың, мени кечир. Деп келиш керек экен. Эсеп китеп күнүнө ишенгиле кыздар, бардыгын эсебин берет. Ошондуктан муну жупуну жашооңорго деле ыраазы болгула. Эртең ар бир алтыныңардын граммыны таразага коюп алып, каяктан алдың, кантип алдың, күйөөмдүн месин жеп алдым. Алып бересиң деп атып алгам деп отургандын ордуна кыздар, шүгүр, мойнуңарга көп жүк албагыла. Тойду монтип өткөрөм деп бүт нерсени мойнуңарга алып, анан бүт барын месин жеп, мондай тойду элге көрсөтүп, карызга батып өткөрүп, ушундайга өтүп алдык да, калбай өткөрөм дегенге. Ар бир кишиге мончадан эт беришим керек деп, өзүбүзгө бир шарияттагы парз нерсебиз калып эле, устуканды парз кылып, дастарконду парз кылып, себет алып барганды парз кылып, өзүбүздү кыйнап атабыз. Акылы барлар гана токтоп калбасам, адат, салт деп алып баарыбыз кетип атабыз да ошонун артынан. Намаз парз эле деп чуркаган адам жок. Анан кийин валлазина хум мин азаби раббихим мушфикун. Раббисинин азабынан корккондор. Валлазина хум ли фуруджихим хафизун. Фарждарына бекем болгондор кыздар. Уят жерлерине, намысына аял заты билинбестен бүгүнкү күндө зына көбөйүп атат. Билинбестен сүйлөшүп коюп атасыңар. Күйөөңөрдөн внимание жок болуп атат. Эркектер карабагандар көп болуп, анан башка бирөө менен сүйлөшүп койгон, жазышып койгон, жүрүп койгон. Биз бүгүнкү күндө эчтеке эмес деген менен бул Аллахтын астында эң чоң күнөөлөрдөн. Мындай аялдын, мындай эркектин дагы жүрөгү эч качан тынч болбойт. Ар дайым караңгылык, ыпластык, кир нерсе каптайт. Аял заттын кадыры өзүнүн арулугунда кыздар. Арулугун сактаган адамдар тынч болот деп Аллах субханаху ва тааля айтат экен. Эми мына динибиздеги нерсени кылалы кыздар. Динибизде бирөөнү өзгөртө албайт экенбиз. Бүгүндөн баштап күйөөбүздү, балдарыбызды барып алып бирөөнү өзгөртөм дебейбиз. Намазыбызга турабыз, өзүбүздү өзгөртөбүз. Бамдаттан кийин баскыла. Кечинде эртерээк жаткыла. Ушунуңарды бир жыл өзгөртүп алгыла, анан таза эле сонун болуп кетсеңер, мейли анан күйөөңөрдү, анан балаңарды, анан бирөөлөрдү өзгөрткүлө деп айтат элем. Азыр бир жыл, биз кеминде бир жыл. Мисалы, бирөөнү жаман ойлобош керек экен шариятта. Даже оюңда күмөнсүрөбөш керек. Бирок кечке күмөнсүрөп атабыз да. Бул ошо жаман ойлобош керек деген нерсени адатка айландырыш керек. Оюңарга жаман нерсе келдиби? Астагфируллах. Менин күйөөм андай эмес, андайга барбайт. Менин кайненем андай эмес, жок болду. Убагында адашкан, ал жаштыгында болгон. Элестеткиле, мен өзүм жаш эле сезем да, эми карысам деле. Кээ бирлер ушундай кезде кайнене болот. Байкуш адашат. Ката кетет, жаш болгон, эчтекеси жок болгон, билбей сүйлөп алат силерге. Өзү кайнап турган кезде кайнене болгон силерди эмне кылып алат? Кысып сыгып алат ошол кезде өзү кайнап турган. Эми ошону караганда да эстеген болбойт экен да кыздар. Оңолду байкуш, кичине жакшы жолго түшөйүн деп атат. Жакшы нерсесин эстегиле. Адат. Бирөөнү жаман ойлобойм деген адатты могу жерге киргизип башташ керек да. Илим алып эле туруп кеткениңерден азыр пайда жок. Келгиле. Азыр бешимге туруп, үйгө барып, кечиребиз. Ким эмне кылган болсо кыздар. Анын бардыгы мага сабак болгон. Ошонун сабак алып туруп алдыга жылайын Кудайым деп Аллахтан сурайсыңар. Анан бирөөнү жаман ойлобой баштайбыз. Оюңарга бирөө жөнүндө жаман ой келдиби? Бирөөнү да токтотобуз сүйлөсө. Өзүбүз дагы бирөөнү жаман ойлобойбуз.
Анан ичибиздеги бүт наразычылык келдиби, ыраазычылыкка айландырабыз. Азыр чыгалтан үф, аба ысык дейбиз. Шүгүр. Бүгүнкү күндү бергенине шүгүр. Ысык болсо да ушул мечитке келип сабак укканыма шүгүр. Ушинтип кетесиңер жол катары. Маршруткада кетип атасыңар, автобуста кетип атасыңар, Кудайым ушул маршрутканы сен жаратып, ушул кылымда жаратып койгонуңа шүгүр. Басып кетип атасыңарбы, Аллахым ушул бутун басып атканына шүгүр. Кыздар, ушуну токтоп, сезип, бутун басып атат, шүгүр демейинче абалыңыз өзгөрбөйт. Аллахым көзүм көрүп атканына шүгүр. Баламды колум менен кучактап, жумушум жык, жетишпей, мага нянка керек, мага жардамчы керек эле деген наразычылыгы барларда толтура да. Ушул үйдө жүрөрөмбү? Андан көрө барда ошол үйүңдү жышып, комет алсаңар, 1-2 жышычу антижир алсаңар, газыңар таптаза болот кыздар. Таптаза кылып арчып, жыйып, ошол нерсеге дагы шүгүр келтирсек, биринчиден ден соолугубуз сакайт. Себеби бүгүнкү күндө адамдын руху менен денеси эмне? Бир. Биз бир эле денеден турбайбыз да. Биздин ичибизде нафс деген нерсе бар. Нафс бул эмне? Сенин ичиңде нафаса, дем алган демиң. Мен ичем, жейим, каалайм, барам, алам, бүт бул нафс сүйлөп атат. Мен сыйланышым керек, мен отурушум керек, мен укташым керек. Бүт бардыгы сенин каалоолоруң бул нафс. Муну кесип сала албайсыңар. Мунун каалоосу чексиз ичиңердеги нафс. Бул нафсты азыр 2 этаж особняка отургузуп койсоңор, ошого да разы болбойт, көрөсүңөр. 1-2 жылдан кийин ошол жерде да ичи тарып, эч кимди киргизгиси келбей особняка. Эми обоюмду алмаштырышым керек, эми пардам эскирди, аны нафс бул тойбойт эжелер. Мен деген BMW-га отургузуп койсоңор деле бул нафс аны жерге кагып туруп, барксыз кылып туруп басып кете берет. Нафс качан тоет? Бул нафс бейишти көргөндө. Аллахтын чексиз бейишине жеткенде гана бул нафс тоет. Ошон үчүн бул нафсты кесип сала албайбыз, каалоолорун бериш керек, бирок чеги менен. Бул нафс жаш баладай тарбиялаш керек, жапайы аттай аны жылоолоп тарбиялаш керек. Ошондой нерсе катары кабыл алабыз ичибизде. Чексиз каалоо, каалайм дегенде дагы этият болуп, нени каалап атам, неге каалап атам? Кыздар, нафс бир нерсени каалап, неме алып атасыңар, кредит алып коюп атасыңар. Ошондой чектен ашкан жерде нафсты тарбиялаш керек. Калбун, жүрөк бар ичибизде. Яума ла янфау малу вала банун илля ман аталлаха биқалбин салим дейт Аллах Таала Куранда. Кыямат күнү, ушундай күн, бала чака, мал мүлк жардам бербейт өлгөнүңөрдөн кийин. Илля ман аталлаха биқалбин салим, бирок Алланын астына келген салим жүрөгүңөр гана жардам берет экен. Жүрөк деген нерсе бар. Бул жүрөк бүт бардык нерсени жыйынтыктап, Куранда мындай аят бар да: Лахум кулубун ла яфкахуна биха. Алардын жүрөгү бар, бирок жүрөгү менен түшүнбөйт. Жүрөгү менен укпайт. Жүрөгү менен көрбөйт дейт. Демек бүт акыйкатты фильтрлеп өткөргөн нерсе жүрөк. Ушул жүрөк оңолсо дене бүт оңолот дейт. Жүрөк бузулса денеңер бузулуп ооруй бересиңер. Али бөйрөгүңөр ооруйт, али сахарыңар көтөрүлөт. Жүрөк таза эмес болсо кыздар. Муну жүрөк Аллахты эстеп, Аллахты сүйүү үчүн жаралган. Жакшы нерселер гана келип, шүгүр кыла турган нерсе. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Аллах Таала айтат: сураган силерге керек бүт баарын бердим. Менин неъматымды эсептесеңер, эсебине чыга албайсыңар дейт. Отуруп алып Алланын неъматын эстегилечи. Только жокчулукту эстебестен. Жүрөктү таза кармагыла. Муну жүрөк Аллах барына кадыр, Аллах Таала бере алат. Мен жакшы Аллах сүйгөн инсанмын. Адашып, катаны моюнга алуу бул жаман иш эмес. Жана мен адашкан жаман инсанмын деп да албагыла кыздар. Адам алейхиссалам деле Аллахты укпастан жебе деген мөмөнү жеди. Бирок мен пайгамбармын деп эле жерге түштү го, тобо кылып коюп.
тобо кылгыла. Катаны мойнуга алып оңдоп басып кеткен бул жаман эмес. Ката кетпеген адам болбойт. Катаңды мойнуңа ала албаган. Кыздар, могу жердеги мусор оюбуз менен эле өзүбүзгө өзүбүз проблема кылып атабыз. Өзүбүздөн өзүбүз адамдарды жаман ойлоп, өзүбүзчө тарынып, өзүбүзчө капа болуп, ыйлап алып атабыз да. Моно жердеги мусоруңарды тазалагыла. Бирөөнүн сөзүн угуп алып эле, бир досуңду угуп алып эле, менин жашоом жаман экен, менин күйөөм жаман экен, менин кайненем жаман экен эмес, анын жашоосу өзүнчө. Сен өзүң башың менен жүрөктү тазалаш керек. Анан биздин ичибизде рух бар, кыздар. Рух Аллахтан келген. Бул дүйнөнүн материалдуу нерселеринен да тиешеси жок. Физикалыктагы наркы руханий нерселерге дагы тиешеси жок. Аллахтан келген, Аллах гана маалыматы бар бир ичибизде рух бар. Бул рух күнүгө Аллах Тааланы эстеп, Алла менен отуруп, намаз окуп, Аллахка байланышып, деп дем алып, күч кубат алып азык алыш керек элеп, тилекке каршы биздин бүгүнкү алсырагандарыбыз моно рух бекилип калган. Алсырап, чөгүп, ичибизде өлүп, калгандагы нафстын эле каалоолору чоңоюп кеткен да. Нафсыбыз монтип чоңоюп, рухту кичирейтип кысып койгон. Ошол рух менен нафстын бириге турган жерин, эшиктерин ачыш керек. Биздики бекилип калган. Ошого кысылабыз, ошого алсырайбыз. Вроде колу бутубуз иштейт, жайыбыздан тура албайбыз, дивандан турабы? Намазга тура албайбыз. Неге? Рухубуз ичибизде алсырап, тамагы жок, өлүп калган. Ошол эшикти ачыш керек. Эмне менен ачабыз? Намаз, кыздар. Аллахты эстөө, Куран окуу менен. Үйрөнгүлө 21-кылым, элдер 5-6 тил үйрөнүп атат. Өзүңөрдүн мусулманчылыктагы бир Курандын 28 тамгасын жаттап, кошуп окуганды үйрөнбөсөңөр өлгөн экенсиңер, кыздар. Өлүксүңөр. Кыямат күнү Аллахтын астына барарды ойлогула. Ичим бош, ичимде боштук сезем, эчтеке, мындай эчтекеге умтулбайм, максат эчтеке мени кубантпайт дейсиңер го? Ошол рухуңардын ачкалыгы, кыздар. Рухуңардын боштугунан. Рухту тойдуруш керек. Китеп окуп, хадис окуп, мына Ихья Улумуддин деген китепти окусаңар, Имам Газалийдин. Андан кийин биздин ичибизде фитрат деген нерсе бар. Табиат деген фитра. Пайгамбарыбыз ар бир адам фитратта төрөлөт, бирок ата-энеси же отко сыйынгандардан кылат, же христиан кылат, деп айткан. Же мусулман кылат деген эмес. Себеби ислам адамдын табияты. Өзү адам мусулманчылыкта төрөлөт бардыгы. Бирок капырларды ата-энеси капыр кылат экен да. Ошон үчүн кыздар, балдарыбызга Аллахты таанытышыбыз керек. Кичинеден болсо да өзүбүздү бүгүн барып эле балдарыңарды тарбиялап жөнөбөгүлө. Эч ким укпайт силерди азыр. Силер бир 40 күн өзүңөрдү тарбиялагыла. Өзүңөр намаз окуп, дуа кылып, кыздар. Мындай угуп, баш ийип, алсыз болгондон, жеңилгенден коркпогула. Ооба, күчүм жетпей атат дегенден коркпогула. Мен кыйынмын, менде бар, мен сенден жакшымын дей бербегиле. Ооба, мен сенден төмөнмүн, Аллах сага баш ий дептир деп күйөөңөргө баш ийип баштагыла. Аллахка баш ийип кул экенибизди мойнубузга алып баштаганда жашообуз вообще өзгөрөт. Балдарыңар өзүнөн өзү 40 күндөн кийин силерди угуп баштайт. Иншаллах. عبيدك من شتات في شتات أتاك